başı, kulağı, çarası, tepkegi, 3 kılı var. Komuz ululuk asbaplarının biri. Komuz bolsa kıl asbaplarına girer. Bu komuzun özü 90 santimetrede olur. Komuzun köp düzülüşü var. Komuz örükten jazalar, dağı arçardan jazalar, almurutun dağынан jazalar, jana başkalar. Komuzun ulamışı. Mergençiler аңчылыкка барышат. Аңчылыктан бир маймыл таап алышат. Маймылды колlaşıp маймыл бактан бакка секирип, бактын ушул жерине сайылып калат. Андан бери көп жылдары, көп күндөр өтөт. Анан бир күнү шамал болот. Ошол маймылдын кечегиси, бүт нерсеси күндөн тура берип кургап калат. Кургандан кийин ошол шамал болгондо учуп бир кандай добуш чыгат. Анан Камбаркан деген киши келип, ушул кылды алып бир таякка чертип көрөт. Чертсе бир добуш чыгат. Анан кийин дагы ушул таяктын ортосун тешип туруп чертсе, сонун добуш чыгат. Анан ушинтип аны кулагын, чарасын кылып комуз жасайт. Ошондон комуз пайда болот. Ошондуктан күнүн башы Камбаркан деп айтылат. Кызым резин улуттук аспаптардын бири. Анын 2 кылы жана 2 кулагы бар. Бир жаасы бар. Мунун кылы аттын жанынан же куйругунан жасалган. 120-130 тары. Мунун капкагы бул топостун терисинен жасалат. Башка жаныбарлардыкынан жарабайт. Бул комуз эле каты жыгачтан жасалат. Бул жаасы болсо табылгадан жасалат. Чопочор кыргыздын улуттук музыкалык аспабы. Чопочор бул үйлөнмө аспаптардын бири. Чордун арымдуу, аны эс алдыруучу кайыктары адамдар жүрөгүнөн күнөп тапкан. Көбүнчө малчылар жана жылкычылар карапайым элдер чалышкан. Адегенде чопону майдалап алып, чуласа сууга бат эзилип тез даяр болот. Чопочордон мындай күйлөр чыккан. Койчулардын коңур күйү, жылкычынын чоор күйүүсү жана чоор күйүү. Үйлөнмө аспаптардын бири. Туурасынан кармалып ойнолчу аспап. Мурдагы замандарда бул жезден же жыгачтан жасалуучу үйлөнмө аспап 45 см, ички диаметри 16 мм.
улуттук сезимдер түшүп баратканда айтат. Манасты мындай эле ырлар менен айтууга болбойт. Муну өзүнүн ички дүйнөсү менен айтат. Кыргыз элинин улуу манасчылары булар: Саякбай Карлаев, Сагынбай Орозбаков, Юсуп Мамай, Багыш Сазан уулу, Байымбет Абдрахман уулу, Азиз Өмүров, Молдобасан Муслимкулов, Ахмат Рысмендер. Баласын бала чагы сыяктуу аралай кымайсыз. Күндүн күн өтүп, күн мезгили келиптир. Айдан өтүп, ай мезгили келиптир. Ошол турган Манас жеке жашы толуптур. Мунун аты чоң жимди, болгон жап-жаш баланын ширекени ким билди. Бала чачукка шашкан жок, 8 жашы келгенде күйүп турган чок болду. Күлдү кыргыз ичинде мындай тентек жок болду. Кадыры келип кармаса, чырып балдар чыркырайт, каттуулукка чыдабай көздөн жашы бөлпөрайт. Кадыры келип кармаса, чырып балдар чыркырайт, 40 баланы 40 үйдөн Манас бир күнү жыйнап алыптыр. Чоң Алтайдын талага чоңду боюн салыптыр. Карагыздай мандуудан 80 бала барыптыр. Сиз көрсөттүк 40-ына 80-дешип калыптыр. 80-нин ичинде боз калмак чоң улуу Манастын жолун торгоду. 80 бала оңбоду, кызыл талак булуп деп бекирлерди кордоду. Тетип келген булуп деп бул уруттун балдары чоңуратып куруп деп. 80 балага чыктыр, 40 балага асылып, далайынын 40-нын тизесин жерге бүгүлдү. Кара турса качканын билгенинен сап кеткен, жүрөгүнөн кап кеткен, чыпырап ачып жүгүрөт, чынчыны жандан түгүлөт. Балдар ментип турганы 40 баланын 80-и жанса болуп урганы, дакылары тытылып. Балдар ыйлап бойлоп, Манас балдар ыйлап бойлоп, Манас урап калмактарды койколосо болгон жок, кара калмак болгон жок. Кой деп турса Манаска, жеткен балдар жеткени, жетпей чокмор төтмүштүм. Булактын башына тийип өткөнү, жетти чокмор жегенде кыдырдата карабай, кыран согуш көрсөттү. Кылча жанын аябай, тегерегин карабай, тепкелешти көрсөттү. Тегеле жанын аябай, майлагомудай жүздөнүп, көгүн турат көздөнүп, өрттөй көзү бек жайнап, каны бою чыңгармап, калайыкты башка тийиш, калайыкты кашка тийиш, кашкай чыгып алыптыр. 40 балага деп болуп 40 баштап оңдодуп, кызыкмыштар салыптыр. Манас болуптур, 12-ге толуптур. Ошол кезде Манас урундарга тотаппай, аттышага октаппай, кечириңе чоктаппай, кызыңзыңе тикенебей, карагытай манжулуп, кагышарга ойкылып, кыйла журттун кырганын эба ойлоп билипти. Ачууланып Манас бир чүкөнү чекени, чүкөргүдү чыркырап, энсен камнекин аргыйлап чыгылды. Карды Манас баштады, алты мышын тырайтып, балбан кырып таштады. Эки жүзөккен балбаны астан кырып таштады.